Саламатсыздарбы, сабагыбыздын катышуучулары. Бул сабакта уюм, мекеме, ишкана тууралуу сүйлөшөбүз. Лексикалык минимум. Уюм, бирикме, тартип, жеке жак, юридикалык жак, каттоодон өттү, филиал, өкүлчүлүк, бюджеттик мекеме, жеке менчик ишкана, министрлик, тике, кыйыр. Ар бир киши жашоосунда кайсы бир уюм, мекеме же ишкана менен тике же кыйыр түрдө байланышат. Анткени ар бир жаран окуйт, иштейт, эмгектенет. Өз алдынча жеке иштеген учурда да кайсы бир уюм, мекеме же ишкана менен сөзсүз кызматташат, байланышта болот. Саламатсызбы Жолдат Уланович? Эмнени окуп жатасыз? Кезектеги аттестацияга даярдыктар жакшыбы? Саламатчылык, жакшымын. Келиңиз Аскар Туратович. Бирге болуп даярданалы. Окусаңыз. Уюм укук субъектиси. Ал эки же андан көп адамдан турган бирикме. Уюм кантип түзүлөт? Уюм мыйзамдарга ылайык түзүлөт. Ал мамлекеттик каттоодон өтөт. Уюмдун кандай түрлөрү бар? Сиз кандай уюмдарды билесиз, Жолдат Уланович? Ал эл аралык, коомдук, өкмөттүк эмес болушу мүмкүн. Мисалга алсак, Бириккен Улуттар уюму, Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Түрк мамлекеттер уюму, Шанхай кызматташтык уюму, ЮНИСЕФ жана башкалар. Түшүндүм. Рахмат. Аттестацияга жакшы даярданыпсыз. Рахмат сизге. Мага да жардам бердиңиз. Ийгилик каалайм. Эч нерсе эмес. Сизге да ийгилик каалайм. Сөз айкыштарын эстеп калыңыздар. Эл аралык уюм, коомдук уюм, толук каржылануучу мекеме, жарым жартылай каржылануучу мекеме, бюджеттик мекеме, мамлекеттик бийлик органдары, укук коргоо органдары, сот органдары, прокуратура органдары, грамматика, этиштин ыңгайлары. Сүйлөөчү адамдын кыймыл-аракетке карата болгон мамилесин билдирген этиштин формасы ыңгай деп аталат. Этиштин ыңгайлары 5ке бөлүнөт. Буйрук ыңгай, шарттуу ыңгай, каалоо тилек ыңгай, баяндагыч ыңгай, максат, ниет ыңгай. Этиштин ыңгайы, баяндагыч ыңгай, кыймыл-аракеттин болуп өткөнүн, болуп жатканын, боло турганын жайынча баяндайт. Мисалдар: сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Жетекчилер келишимге кол коюшту. Буйрук ыңгай, сүйлөп жаткан адамдын кыймыл-аракетти аткаруу үчүн үч жактын бирине берген буйругу, сунушу. Кийинки уңгу этиштер буйрук ыңгайды уюштурат. Бар, сүйлө, айт, жаз жана башкалар. Буйрук ыңгай сын, гын, гыла, ыңыз, ыңыздар мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат. Алиев Нурбек Алиевич, укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн кадрлар бөлүмүнө которулсун. Коллегияга кечикпей барыңыздар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болуңуздар.